алдыга жылдырууда көтөрүүдө сиздердин салымыңар кошулган болсун. Мына ошол Ош технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын энергетиктер күнүнө карата Кыргыз Республикасынын энергетика тармагынын өнүгүүсүндөгү Оштунун орду деген темада илимий семинар өткөрүлдү. Иш-чараны энергетика факультетинин деканы Мамат Өмүр Токоев ачып, катышуучуларга ийгилик каалады. Семинарга окуу жайдын жетекчилиги Кыргыз Республикасынын электр станциялары ачык акционердик коомунун техникалык директору Турганбаев, Ош шаарындагы Алтын Куш жоопкерчилиги чектелген ишканасынын башкы энергетиги Ожурбаев, факультеттин жамааты жана Фергана политехникалык институтунан келген коноктор, студенттер катышты. ал жерде дагы өзүбүздүн каалоолорубузду айтабыз буюрса, эми силерге каалоорум дагы бир жолу окууңарда ийгиликтер болсун, ден соолук болсун. Биздин энергетика тармагын Аталган иш-чарада Оштунун ректору Жамбулут Турсунбаев окуу жайдагы энергетика багытында жасалып жаткан иш-аракеттер жана келечектеги аткарыла турган иш-аракеттер боюнча айтып өттү. Илимий семинар энергетика тармагында эмгектенген жумуш берүүчүлөр менен Оштуда даярдалып жаткан жогорку квалификациялуу адистердин байланышын күчөтүү максатында уюштурулду. Мал жерде мен көргөм. Чоң рахмат, баарын капремонтоо көргөм, заброшенный болуп жаткан. Ушундай эме кылып жасайбыз десеңер, с удовольствием, бизге керекпи нерсе. Сиздерге да рахмат, ушул жерди ремонт кылып берип, условия түзүңөр, баардыгы жасаштыр. Главный руководство чоң рахмат. Иш-чаранын жүрүшүндө электр жабдыктарын монтаждоо технологиясы сабагы боюнча жаңы окуу лабораториясынын ачылуу аземи болду. Электр менен жабдуу кафедрасынын башчысы Нургазы Ташиев бул лаборатория кафедранын окутуучулары тарабынан жасалып, ишке берилгендигин жана керектүү жабдуулар менен жабдылганын айтып, лаборатория менен тааныштырып өттү. Бул лабораторияны биз ошо электр менен жабдуу кафедрасынын жалпы окутуучулар жамааты өзүбүздүн күчүбүз менен өндүрүштөгү биз менен байланышкан жумуш берүүчүлөр менен биргеликте жасадык. Бул жерден биздин электроэнергетика жана электротехнология багытында окуп жаткан баардык студенттер өздөрү 8 сабактан лабораториялык жумуштарды өздөрүнүн колдору менен аткарганга мүмкүнчүлүктөр жаралат. Ал сабактар ушул электроэнергиясын өндүрүү, электр менен жарыктандыруу, монтаждоо, АСКУЭ деген сабактар бар. Ошолордун баардыгы ушул жерде студенттер өздөрү келип, өздөрүнүн колдору менен жасашып, үйрөнүп, өлчөп, кандай иштейт, керектөөчөгө электр энергиясы кантип жетет, электр энергиясы кайсы жактан тартылып келет, кантип бөлүштүрүлөт, ошол боюнча жалпы маалыматтарды ала алышат.